Саламатсыздарбы, урматтуу биздин телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү улуу жеңиш майрамыбыз кут болсун. Бүгүнкү биздин чыгарылыш жеңиш күнүнө арналмакчы. Студияда мен Нуркамал Турсунбекова жана Алтынбек Бедилов. Алгачкы күндөнү маанилүү жаңылыктар. Өлбөс полк. Бишкектиктер согуш ардагерлеринин сүрөттөрүн көтөрүп, жөө жүрүш жасашты. Бул жөрүлгө быйыл 42 мамлекеттин жүздөгөн шаарларында болуп өттү. Башкы кол башчы катары мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев ардагерлерге кайрылып, аларга узак жашоого буйрук берди. Жеңишти алып берген ардагерлер буйрук талкууланбасын билдиришти. Ар бир 4-чү кыргызстандык улуу ата мекендик согушта жеңишке жетүүгө салым кошкон. Республикадан жалпысынан 360 миңден ашык адам согушка аттанып, алардын жарымына жакыны кайтпай калган. Улуу жеңиш күнү Ош шаарында да майрамдалды. Ардагерлерге арналып концерттик программалар көрсөтүлүп, Сейил багында эски жоокерлерге сый тамак берилди. Ата-бабаларыбыздын тынчтык, бейпилдик үчүн жасаган каармандыгы, кажыбас кайраты жана мекенчилдиги азыркы жана келечек муундар үчүн өчпөс өрнөк, биримдиктин жана ынтымактын жаркын символу болуп калууга тийиш. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев 9 май жеңиш күнүнө арналган митинг реквиемде билдирди. Мамлекет башчы ардагерлердин арасы суйлуп баратканын белгилеп, аларга узак өмүр каалап өттү. Эскерте кетсек, бүгүн дүйнөнүн бир топ өлкөлөрүндөгүдөй Кыргызстанда дагы улуу ата мекендик согуштун аякташы улуу жеңиштин 71 жылдыгы белгиленди. Бишкектеги жеңиш аянтында согуш учурундагы аскердик техника, машиналар коюлду. Майрамдык салтанаттан Рахат Жаныбекованын сюжети. Жамгырдын жаагына карабай улуу жеңиштин 71 жылдыгына карата өткөрүлгөн эскерүү кечесине эл көп келди. Иш-чарага президент Алмазбек Атамбаев баштаган премьер-министр, спикер, жогорку кеңештин депутаттары, өкмөт мүчөлөрү, ардагерлер жана шаар тургундары катышты. Митинг реквием саат 10 чамасында өчпөс отко гүл чамбар коюу менен башталды. Чамбарлар коюлгандан кийин 1 мүнөттүк унчукпай эскерүү болду. Андан соң мамлекет башчысы жалпы кыргызстандыктарды жеңиш күнү менен куттуктады. Ал өз сөзүндө азыркы бейпил жашоо үчүн күрөшкөн аталардын эрдиги унутулбай турганын белгиледи. Ошондой эле канча жыл өтсө дагы 9 май жеңиш күнү эң ыйык майрамдардын бири болуп кала берерин кошумчалады. Согушта жана оорукта жеңишке салым кошкон ардагерлерге баш ийип, таазим этип кылып турабыз. Бүгүн эскерүү жыйынга келген ардагерлердин катарына карап, көзүбүзгө жаш келет. Тилекке каршы арабызда булардын саны жылдан жылга абдан суйлуп баратат. Азыр таяктанып, женеберлери жүрүп таяп турган ардагер аталарыбызга, апаларыбызга айтарым, көбүрөөк жашагыла биз үчүн. Силердин каараныңар дагы бизге жөлөк таяк болот. Өз сөзүндө президент Алмазбек Атамбаев согуш болуп жаткан жерлерден башка улуттагы жүздөгөн адамдар кыргыз жергесине качып келишкенин айтып өттү. Мындан улам Россия элине кайрылды. Годы войны сотни тысяч беженцев. Согуш болгон аймактардан келгендерге кыргыздар камкордук көрсөтүп жардам беришкен. Алар өз кезегинде кыргызстандык болуп калышкан. Жетимдер ушул жерден жаңа ата-энелүү болушкан. Мен бүгүн Россия элине эскертет элем. Бүгүнкү күндө тилекке каршы азыркы замандын фашисттери, скинхеддер, такырбаштар баштарын көтөрүп жатышат. СССР жоюлгандан кийин өлкөбүздө экономиканы өнүктүрүү туура эмес жүргүзүлгөндүктөн жарандарыбыз Россияда эмгектенүүгө мажбур болууда. Алар Россиядан сый урмат көрүүгө укуктуу. Буга чейин айтылгандай, бул жылы аскердик парад болгон жок, бирок ага карабастан өчпөс оттун жанында аскерлердин салтанаттуу жүрүшү болуп өттү. Эскерте кетсек, Борбор кала боюнча 1300 ардагер болсо, анын 269-у улуу ата мекендик согуштун катышуучулары. Алардын 120-сы гана бүгүнкү митинг реквиемге кел алышты. Тынчтык үчүн күрөшкөндөр убагында 9 майды кандай тосконун айтып өтүштү. 9 майды биз абдан кубанычта тоздук. Плетковузду кийген, плетковузду асманга ыргыттык. Колдо барган куралдарды салют кылып аттык. Бийледик, ырдадык дегендей.
абдан кубанычта болдук бүткүл совет эли менен бирдикте. Я 9 мая встретила в Новосибирске. Мен 16 жашымда өз каалоом менен окумду таштап согушка кеткем. Мээрбан айымдын ролунда чалгынчылык кылгам. Ал сыр бойдон калат. Бирок жеңишти Новосибирскте тоздук. Баарыбыз кубандык дегендей. Азырда маанайым жакшы. Болгону 2 жылдан бери аба ырайы ачылбайт. Арабыз күндөн күнгө суюлуп барат. Борбордун Ленин районундагы согуштун ардагерлери 1987 жылы 3000дей болсо, азыр 45 эле калды. Анын да 12 эле басып жүрөт. Калганы ооруп жатат. Бизди унутпай бул күнү куттуктаганыңарга рахмат. Шаар бийлигинин айтымында учурда көпчүлүк ардагерлер ооруп төшөктө жаткандыктан алар иш-чарага катыша алышкан жок. Бирок унутта калтырган жокпуз дешет. Кала бюджетинен согуштун ар бир ардагерине 10 000, ооруктун ардагерлерине 5 000 сомдон бөлүнгөнү белгилүү болду. Ошондой эле бул жылы согуштун катышуучуларына жардам берген жарандар да көбөйгөнү айтылды. 69 ветеранов. Башка жылдарга караганда быйыл компаниялар ардагерлерди сураштырып жардам бергендер болду. Биз тараптан ар бир ардагерге социалдык кызматкер бөлүнүп берилген. Баарын алып келүүгө мүмкүнчүлүгүбүз болгон жок. Анткени басып жүргөндөр аз. Бирок биздин кызматкерлер үйлөрүнө барып куттуктап жатышат. Иш-чаранын расмий бөлүгү аяктаган соң атайын тигилген чатырларда ардагерлерге сый тамак, аскердик ботко жана 100 граммдан берилди. За ваше здоровье! За ваше здоровье! Ура! Ура! Ошол эле убакта бардык келгендерге майрамдык концерт тартууланды. Анда согуш, тынчтык, эрдик тууралуу ырлар жаңырып жатты. Рахат Жаныбекова, Александр Симонов, НТС. Бишкек шаарынын борборун бүгүн 20 000ден ашын адамы жөө аралап өттү. Алардын арасында бөбөктөр дагы бар. Бул акция улуу ата мекендик согушка катышып, курман болгон жоокерлерди эскерүүгө арналган. Жусуп Абдрахманов көчөсү менен ылдый кеткене жөө жүрүш жеңиш аянтында жыйынтыкталды. Иш-чара өчпөс отко гүлжамбар коюу менен аяктады. Эскерте кетсек, өлбөс полк жөө жүрүшү ушуну менен Кыргызстанда 3-чү жолу өткөрүлүп жатат. Алгачкы жолу акцияга 1000ден ашуун адам катышкан болсо, кийинки жылы алардын саны 3000ге жеткен. Жөө жүрүшкө кабарчыбыз Нурзада Сыдыкбекова да катышып келди. Мөндүрдөй жааган октон коркпогон өлбөс полк нөшөрлөп жааган жамгырдан тайманабы. Аба ырайы кескин бузулганына карабастан эртең менен өлбөс полк жөө жүрүшүнө катышууну каалагандардын саны көп болду. Акция Дайыр Асанов атындагы Сейил бактан башталып, чогулгандардын колоннасы бир нече чакырымга чейин созулду. Таңерте катуу жааган жаанга карабастан кол чатырларын көтөрүп алып, өлбөс полк атындагы жөө жүрүшкө катышкан адамдардын саны 1000ден ашты. Улуу ата мекендик согуштун катышуучулары сүрөттүн көтөрүп алып, көчөдөн коштошкан адамдар да болуп жатты. Жусуп Абдрахманов көчөсү менен Бишкек шаарын аралай ылдый түшкөн жөө жүрүшкө маркум жоокерлердин туугандары, урпактары жолду карай кошулуп отуруп, өчпөс отко чейин акцияга катышкандардын саны 20 000ге жетти. Эртеден бери күтүп атабыз ушул полкту. Жаан жамгырлыга жааганына карабастан ушул жерге келдик. Бул менин папам. Бул согушта врач болуп иштеген. Мен бүгүн ушу кайнатамдын сүрөтүн алып чыктым. Ушу 18 жашында улуу ата мекендик согушка барган, 45 жылга чейин согушуп, фронтовой разведкада. Мына 6 орден менен келген да согуштан. Биздин боо папасыбыз согушка катышкан. 42-жылы 48-жылы келген. Бүгүн бүт үй бүлөбүз менен ушул парадка катышып атабыз. Неберелеримди кошуп берейин деп атам ошол. Белгилүү болгондо Кыргызстандан 360 000 адам фронтко жөнөтүлгөн. Ошол кезде Москваны коргоого борбордук Азиянын жоокерлеринен түзүлгөн 316-аткычтар дивизиясы чоң салымын кошкон. Ага Кыргызстан аскер комиссариатынын комиссары генерал-майор Иван Панфилов жетекчилик кылып, ал дивизия Волоколамск-Дубосеково разъездине чейин аймакты коргогон. Панфиловчулар ошол аймакты коргоодо өлбөс өчпөс эрдиктерин көргөзүшүп, ал эми Дубосеководо 28 баатырдын эрдиги уламышка айланган. Алардын ичинен кыргызстандык Шопоков, Шемякин, Ананев, Конкин, Москаленко, Петренко Советтер Союзунун баатыры наамына татыкталышкан. Ал эми жалпысынан алганда учурда Кыргызстан боюнча 5000ге жакын согуш ардагерлери, блокадниктер, тылдын эмгекчилери бар. Бишкек шаары боюнча алардын саны 1000ге да жетпейт. Бул биздин таятабыз. Кудай буйрса 102ге чыкты. Азыр түрү Кутманбетов Анатай 1915-жылы туулган. Анан Приморский крайга кеткен. Ошол жерде разведчик болуп служба кылган да. Кудай буйрса көп медаль менен ордендердин ээси болот. Аталган иш-чара Бишкек шаардык кеңеши жана мэрия тарабынан 3-чү рет өткөрүлүп жатат. Алгач 2014-жылы өткөрүлгөн өлбөс полк жөө жүрүшүндө 1000деген адам катышкан. Кийинки жылы акцияга кошулгандардын саны 3000ге жеткен. Жыл өткөн сайын аталган акцияга катышууну каалагандардын саны көбөйүүдө.
Бүгін мына үчүнчү жол өткөрүлүп атат 71 жылдыкка байланыштуу. Бүгін мына эмеден парк Победы даирасы анабадан ошол жерден чогулган элдер жолдон да кошулуп атты. Биздин эсеп боюнча бир 20 миңден ашык киши катышты бул акцияга. Бул жылдан жылга күчөй турган акция болот да окшойт. Себеп дегенде ушул биздин элдин ичиндеги болгон духун көтөргөн майрам болуп эсептелип атат. Биздин ардагерлер катышкан, ата мекен согушуна катышкан, анан тружениктелерге, согушка катышкан ветерандарга бир жолкудан 10 миң сомдон берилип атат, анан тружениктерге 5 миң сомдон берилип атат. 300гө жакын ардагерлер улуу ата мекен согушуна катышкан 300дөн ашык калышты. Улуу ата мекендик согушта жакындарын жоготкондор сүрөттөрүн көтөрүп, өчпө соттун алдына келип чогулуп жатышты. Колонна узун болгондуктан ба акция катышуучулардын аягы көпкө чейин суюлган жок. Мен тайтам болот, Берлинге чейин барып, согушта Берлинге барып, кайра келген, 2 даңк медали бар. Дагы бир медаль болгондо деген Герой Советского Союза болмок. Ал медаль албай калды. Анан ошол тайтам менен горжусь. Ошентип өлбөс полк жөө жүрүшү жеңиш аятында жыйынтыкталып, өчпө сотко гүл чамбарлар коюлду. Нурзада Сыдыкбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС. Улуу жеңиштин 71 жылдык майрамы менен кыргыз элин жана мамлекет башчысын Россиянын президенти Владимир Путин куттуктады. Алмазбек Атамбаевдин атына келген куттуктоо телеграммасында канча жылдан бери уланып келе жаткан эки элдин достугу дал ушул согуш жылдары бекемделип, ортодо бир катар кыйынчылыктарды башынан кечиргени жазылган. Мындан тышкары кыргызстандыктарды улуу жеңиш майрамы менен Өзбекстандын жана Азербайжандын президенттери Ислам Каримов жана Илхам Алиевтер куттукташты. Эки мамлекет жетекчиси тең бир тууган элдер согуш жылдары бир катар кыйынчылыктарды баштан өткөрүп, тайманбас эрктүүлүгү менен жеңишти камсыздаганын белгилешкен. Ардагерлер кийинки муундун жаркын келечеги үчүн өз жандарын аябай согушуп, бердиктерди жасап, душмандардын мизин кайтарышканы айтылган. Эч ким, эч нерсе унутулган жок. Баатырларыбызга түбөлүк даңк. Улуу майрамыңыздар менен кымбаттуу кыргызстандыктар. Бул сөздөр менен коштолгон куттуктоосун Жогорку Кеңештеги Республика Ата журт фракциясынын башчысы Өмүрбек Бабанов дагы жолдоду. Анын Фейсбуктагы интернет баракчасында бүгүн жарыяланган бул видео тасмада Кыргызстандын улуу жеңишке кошкон салымы тууралуу маалымат берилген. Бизден республикадан фронтко 360 миңден ашуун адам аттанып, өлкө аймагында 4 дивизия, 3 бригада жана 3 авиациялык полк куралган. 70-тен ашуун Кыргызстандык Советтер Союзунун баатыры болуп, 100 миңден ашуун мекендешибиз орден жана медальдар менен сыйланган. Кыргызстандын эмгекчилери коргонуу фондуна 189 миллион рубль которушкан. Муну менен биздин республикадагы улуу ата мекендик согуштагы жеңишке чоң салымын кошту. Күндүр мекени биз эч тынбай, мартен бешин текте турган көз жумбай. Кыргызстан согуш жүрүп жаткан аймактан алыс болсо дагы улуу жеңишке жетүүдө салымы чоң. Өлкөнүн ар бир 4-үнчү жараны фашисттик баскынчыларга каршы согушушкан. Кан майданга барбагандар орукта эмгектенип, фронтту тамак-аш, кийим-кече жана ок-дары менен камсыз кылып турушкан. Ал эми душмандар менен бетме-бет чыгып, жанын аябаган баатырларыбыз да көп. Андай эрдик көрсөткөн 70-тен ашык мекендешибиз Советтер Союзунун баатыры наамына татыган. Кыргызстандан жалпысынан 360 миңден ашык адам согушка аттанып, жарымына жакыны кайтпай калган. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Улуу ата мекендик согушта Советтер Союзунан 27 миллионго жакын адам курман болгон. Алардын ичинде миңдеген кыргызстандыктар да бар. Биздин өлкөдөн жалпысынан 360 миңден ашык мекендешибиз кан майданга аттанган. Тагыраак айтканда улуу жеңишке жетүүгө ар бир 4-үнчү кыргызстандык салым кошкон. Согушка баргандардын жарымына жакыны кайтпай калды. Азыркыга чейин канча мекендешибиз каза таап, дайынсыз жоголгону боюнча так сан жок. Андан бери 71 жыл өттү. Учурда өлкөдө саналуу гана согуш ардагерлери калды. 1 жыл ичинде эле
Кыргызстан 400-гө жакын ардагеринен айрылды. Быйылкы күнү тилекке каршы жылдан жылга адайлардын саны азаюуда. Быйылкы жылы болсо муракки апрелде 880 болчу. Азыр мынакей уже 820 салды. Анткени биздин ветеринарыбыз баардыгын уже улгайып калган, жактарды сонун ашып калган. Кан майданга барбаган кыргызстандыктардын да улуу жеңишке жетүүдө салымы чоң. Согуш учурунда өлкөдө өндүрүш күчөтүлгөн тартипте иштеген. Кыргызстанда дан, жер жемиш, эт жана жүн өндүрүү 60%га чейин көбөйгөн. Тылда эмгектенген аялдар кант кызылчасын өстүрүү боюнча алдыга чыккан. Кызылчачыларыбыз Шопокова, Кайназарова, Тезекбаева, Уличенко, Рогова толуп атат. Бир топ кишилер ошол жакшы эмгек көрсөтүп, ошол негизинде согуш учурунда биз фронтту кант менен, спирт менен, жана башка глюкоза менен камсыз кылып, кыргызстандыктар болгон салымын кошуп деп бартын алабыз да. Андан тышкары согуш жүрүп жаткан аймактардагы 30дан ашуун өнөр жай ишканалары Кыргызстанга эвакуацияланган. Алардын арасында Ленин, Фрунзе заводдору бар. Ага кошумча биздин өлкөдөгү стратегиялык чийки-зат өндүрүүчү комбинаттарды ишке киргизген. Алсак Айдаркендеги сымап чыгаруучу, Ак түстөгү коргошун чыгаруучу комбинаттар фронтту ок дары менен камсыз кылууда чоң роль ойношкон. Коргошун чыгаруучу комбинаттарды өнүктүрүп, биз аябай барктанабыз. Советтер Союзу убагындагы 17 миллиард патрон чыгарсак, ошонун ар бир үчүнчүсү огу ушу Кыргызстандын коргошуна жасалган. Ал эми согуш маалында эрдик көрсөткөн баатырларыбыз да көп. Алсак Кыргызстан төшүн душмандардын пулеметине тоскан Чолпонбай Төлөбердиев, граната менен фашисттердин танкынын алдынан чыккан Дүйшөнкул Шопоков, Замбиректен душмандардын танктарын талкалаган Дайыр Асанов, абадан сок куруп эрдик көрсөткөн учкуч Талгат Бегелдинов сыяктуу баатырлары менен сыймыктан алат. Мындан тышкары Москваны коргоп калган Панфилов дивизиясы да Кыргызстанда түзүлгөн. Душмандар менен кармашууда эрдик көрсөткөн 73 мекендешибиз Советтер Союзунун баатыры деген наамга татыктуу болгон. Чынында фронтто жанын берген азаматтар мындан да көп дешет тарыхчылар. Бирок алар көңүл сыртында калган. Илимпоздордун эсеби боюнча дагы 6 кишиге Советтер Союзунун баатыры ыйгарылышы керек. Мындан тышкары 24 согуш ардагерине Кыргыз эл баатыры наамын ыйгаруу сунушталууда. Элизат Эркинтур, Аскат Касымбеков, НТС. Улуу жеңиш күнү Ош шаарында да массалык майрамдык иш-чаралар менен коштолду. Жаан жаап турганына карабастан түштүк борбордун аянты бүгүн элге толуп турду. Жеңиштин майрамына карата сахналаштырылган оюн зоого уюштурулуп, аскердик ырлары жаңырып жатты. Мындан тышкары Ош шаарында да өлбөс полктун жөө жүрүшү өтүп, ага жүздөгөн жарандар катышты. Майрамдык иш-чара ардагерлерге аскердик тамак аш берүү менен аяктады. Ош шаарындагы майрамдык салтанат тууралуу Гүлжан Алтымышбаева айтып берет. Бүгүнкү улуу жеңиш күнүнө арналган майрам ардагерлер үчүн таң эрте саат 8:30 башталды. Ардагерлерди мэриянын эски имаратынын жанында чогултушуп, аскердик унааларга салып, шаарды кыдыртып, андан соң өчпөс оттун жанын алып барышты. Ал жерде адаттагыдай өчпөс отко гүл чамбарлар коюлуп, эскерүү минутасы жарыяланып, асманга карай 3 жолу залп атылды. Ал ортодо Ош шаарынын борбордук аянты элге толду. Жамгыр жаап турганына карабастан, аянтка улуу жеңишти туу тутуп, бир нече миңдеген адамдар чогулушту. Ардагерлерди жана согушта жакындары курман болгондорду расмий атка минерлер куттуктаган соң салтанат башталды. Майрамдык иш-чараны жаш балакай менен анын чоң атасынын маеги ачты. Сахналаштырылган сценкада небереси чоң атасынан согуш деген эмне, ким менен ким жана эмне үчүн согушканын сурап жатты. Ошон үчүн элдердин баары майрамдыкка чыккан турбайбы? Чоң ата. Ооба болдум. Согуш мезгилиндеги каза болгондорду, айлели чогулуп алып жоокерлерди майданга узаткандарын, кайра буту колунан ажырап кайтып келгендерди жана суук кабарлуу кара кагазды тосуп алган күндөрдү жаштар билүүгө тийиш. Анткени бул согуш адамзатынын тарыхындагы эң кандуу майдан болгон дешет ардагерлер. Ошол тарыхтан бир элес катары жаштар бүгүн мектептеги бүтүрүү кечесинен дароо майданга узап кеткен эки жоокердин окуясын чагылдырган сахналаштырууну коюп беришти. Таланттуу
Каттуу мектеп окуучулары аскердик ырларды ырдашып, алардын коштоосунда бийлеп жатышты. Ошол мезгилден бери ырдалып өчпөй келе жаткан День Победы, Катюша жана Синий платочек ырлары келгендердин көздөрүнөн жаш тамчылатты. Ыр бийден соң күч түзүмдөрүнүн жана түштүк батыш аскер гарнизонунун өздүк курамы парадтан өттү. Алардын катарын Оштогу жогорку окуу жайдын студенттери, Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын кызматкерлери жана жол коопсуздугунун жаш өспүрүм инспекторлору толуктады. Парадты акырында Өчпөс полк акциясынын катышуучулары бүтүрдү. Чоң аталар ушу тынчтык үчүн курмак болушкан, ошондуктан биз бул чоң аталардын сүрөтүн ушу жерден көтөрүп өткөнгө абдан сыймыктанабыз. Мой дед погиб под Москвой. Менин чоң атам да, жолдошумдун чоң атасы да согушта курман болушкан. Алардын жада калса сүрөттөрү да сакталып калбаган өкүнүчтүү. Андыктан бул майрамды биз жыл сайын калтырбай тосуп келебиз. Ардагерлерди көргөндө чоң аталарыбызды көргөндөй кубанабыз. Ылайым эле эч качан согуш болбосун, дүйнөдө түбөлүк тынчтык өкүм сүрсүн. Биздин ардагерлерибизге таазим. Могул жерде азыр парадта көрдүк, толкундануу менен көрдүк, аябагандай көзүгө жаштарды алып, ушу биздин балдар алигинче билбейт, СССР эмне экенин, Советтер Союзу эмне экенин билбейт да. Айтып отуруп, парад көрүп, түшүндүрүп, патриоттук сезимдерин ойготтук да балдардынчы. Ош шаарында бүгүнкү күнү 20 согуштун, 46 оруктун ардагерлери бар. Ал эми область боюнча 91 согуштун, 1600 оруктун ардагерлери бактылуу карылыкты кечиришүүдө. Биз каныбызды жаныбызды аябай соғышқа күресіп, жүріп, өлгеніміз өлдік, өлмегеніміз келдік, сүңеті көріп отырабыз. Ушу заманарға біз аябай разыбыз. Ушу заманды көрген біз де разыбыз. Біз заманды көремізді ойлаған емеспіз. Майрамдык салтанат ардагерлерге аскер боткосун берүү менен аяктады. Быйыл өткөн жылкы мааракедегидей ардагерлерге мамлекет тарабынан баалуу белектер берилген жок. Бирок ардагерлер белектенде элдин ыраазычылыгы бийиктешет. Болгону өсүп келе жаткан муун, улуу жеңиш үчүн аталарыбыз өз өмүрлөрүн курман кылганын унутпаса деген тилектерибиз чоң дешет. Улуу жеңишти алып келген ардагерлер. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош. Ден соолугунун начардыгынан улам айрым ардагерлер улуу жеңиш майрамын төшөктө жатып тосушту. Алардын бири 91 жаштагы Михаил Книжников учурда карылар үйүндө күн кечирип келүүдө. Карыянын уулу каза болуп, ал эми кызы Россияга көчүп кетип жалгыз калган. Жалгыздыгына карабай жашоодон көңүлү калган эмес. Бирок соңку жылдары саламаттыгы өтө начарлап кетип, 9 майга карата уюштурулган салтанатка да бара албай калганына капа. Белоруссиянын Гомель шаары үчүн салгылашып жарадар болгон ардагердин абалы менен кабарчыбыз Мерим Ташыбекова таанышып келди. Михаил Архипович бир кезде жеңиш майрамында арналган салтанаттардын бирин калтырбай катышууга аракет кылчу. Жылдан жылга саламаттыгы начарлап бараткандыктан быйыл улуу жеңиш майрамын 4 тубалдын ичинде тосууга туура келди. 80 лет сравнялось, месяц от месяца хуже. Тут болезни, тут операцию разрезали, кишечник, грыжу, мужскую, все вырезали. Михаил Книжников 43 жылдын башында кандуу согушка аттанган. 45 бригадада, 63 аткыштар полкунда салгылашкан. Алардын бригадасын Беларусь республикасындагы Гомель шаарын коргоого жөнөтүшкөн. Бирок болжогон шаарга жеткенче эле ок дарылары түгөнүп, фашисттердин чабуулуна кабылган. Так вспыхнула наша. Тут комбат кричит: Книжников, левую сторону бери. Гомель шаарынын алдына келгенде эле жардыруулар башталды. Комбат мага карап: Книжников, сол тарапты корго деп кыйкырды. Ар тараптан октор учуп жатат. Мен да атыштым. Бир маалда өзүмө каттуу сокку болду. Башыма бир нерсе келип тийди. Эмне тийгенин азыркыга чейин билбейм. Башым бутум каттуу жабыркады. Госпиталга жеткирилип, оор операцияны баштан кечирген. 2 бутуна гипс салынды. Анын эртеси эле радиодон суук кабар уккан. Передает радио. 45-я бригада под Гомелем разбитая в прах. Радиодон айтышты, 45-чи бригада Гомель шаарынын алдында күлгө айланды деп. Мен отурган жеримде эсимди жоготтум. Баары бүттү деп ойлодум. Биздин Гомель жок болду. Госпиталдан дароо мекенине кайткан. Эрдик үчүн төш белгисин уурдатып жиберген. Ал эми кызыл жылдыз төш белгисин алууга чамасы жетпей калган.
Какой там до ордена? На костылях по Москву. Кайдагы орден? Балдак таянып Москваны кыдырып жүрмөк белем. Абалым бул болсо деп ойлодум. Үйгө кеттик. Эч кандай ордендин кереги жок дедим. Кийинчерээк райондун жетекчиси барса, өз колуна беребиз деп болбой коюшуптур. Ошол бойдон орден да албай калдым. Ошол кездеги бюрократиянын кесепетинен биринчи, экинчи даражадагы ордендерди да ала албады. Кийинчерээк жаңы үй бүлө күткөн соң согушта таанышкан жоокер досу Кыргызстанга чакырган. Биздин өлкөнүн кооз жаратылышын жана меймандос элдин пейилин жактырып, ушул жакта калып калган. Чечен улутундагы үй бүлөнүн тамын сатып алып түтүн булаткан. Бир уул, бир кыздуу болгон. Бирок уулу каза болуп, кызы Россияга көчүп кеткендиктен карылар үйүндө калган. Сын умер. 60 лет ушел тоже. Уулум 60 жашында каза болуп калды. Ден соолугу чың эле болчу, ичкиликтин айынан. Кызым Россияга көчүп кетти. Кете бергиле дедим. Үйдү сатышты. Буюм тайымдарын алышты. А мен кийим кечелеримди алдым да бул жакта калдым. Батирден Батирге көчүп жүрүп, акыры бирөөлөрдүн кеңеши менен карылар үйүнө келген. Учурда карылар үйүндө бир бөлмөдө жалгыз жашайт. Все это, как говорится. Вот такая вот песенка. Вот такая вот жизнь моя. Мээрим Ташибекова, Эрлан Кемелбеков, НТС. Быйыл Кыргызстанда радионун түптөлгөнүнө 85 жыл болду. Бул датага карата мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев атамекендик радио станциялардын жетекчилери менен жолугуп, аларды куттуктады. Президент Санжыра, биринчи радио, ЛФМ, Тумар Европа жана Марал медиа топторунун жетекчилерин кабыл алды. Жолугушууда президент Атамбаев ыкчамдыгы жана кеңири аймакты камтуусу менен радио башка жалпыга маалымдоо каражаттарынын айырмаланарын белгиледи. Мындан тышкары, калкты агартууда, жүрүм-турум маданиятынын деңгээлин жогорулатууда жана күчтүү бакубат мамлекетти курууга көмөктөшүүдө радионун өзгөчө ролун баса белгиледи. Анын жүрүшүндө мамлекет башчысы радио станцияларга жаңы радио долбоорлорду колдоо иретинде акчалай сертификаттарды тапшырды. Эч ким эч качан унутулбайт. Бизге улуу жеңишти алып келген аталарыбызга таазим. Алардын кажыбас кайраты, мокобогон эрдигинин артынан биз тынчтыкта өмүр сүрүп жатабыз. Биздин чыгарылыш болсо ушуну менен соңуна чыгат. Эртең көгүлтүр эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар. Саламатта болуңуздар. Дагы бир ирет улуу жеңиш майрамыңыздар кут болсун. Ал эми саат 23:05-те бүгүн Бишкектин Ак Кулаат майданында болгон көк бору боюнча мелдештин финалдык беттешүүлөрүн көрүңүздөр.